работная программа является видением развития города. Бишкек шаарынын социалдык экономикалык өнүктүрүү долбоору коомдук талкууда, ал үчүн аянтча түзүлүп, шаар бийлигинин өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, жарандык активисттер жана көз карандысыз эксперттер кала элине шарт түзүү жолдору боюнча пикир алышууда. Баш каланы 2026 жылга чейин өнүктүрүү программасына 6 багыт камтылган. Алар социалдык тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, заманбап инфратүзүм, экономиканын өсүшү жана жергиликтүү бюджетти бекемдөө, натыйжалуу шаардык башкаруу. Бул программа буга чейин кабыл алынган жагымдуу шарттардын шаары деп аталган 2017-2020 жылдарга Бишкек шаарынын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын уландысы болуп саналат. Долбоор 27 миллиард сомго бааланып, 3,5 миллиард сомго каржыланып, 12,7% ишке ашкан. Көрсөткүчтүн төмөн болушуна экономиканын солгундашы, пандемия таасирин тийгизген. 5 жылдык программага 30 миллиард сомдой керектелери айтылууда. Бул программаны ишке ашырыш үчүн ушул 26 миллиардтан 30 миллиард сомго чейин, бул 11 миллиард бул өзүбүздүн бюджетибизден, Бишкек шаардык 2 миллиард бизде өзүбүздүн мекемелерибиз бар, шаардык мекемелерден. Анан калган ушул 14 миллиардтан ашык акча бул ушул инвесторлордон, өзүбүздүн өнөктөштөр бар. Бул Азиатский банк развития, Европейский банк развития. Анан Кытай мамлекети менен да келишибиз бар, ошол жолдун 3-фазасын баштайбыз.